Салам артатуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн Даскоп программасын чакан гана суммадагы акча менен кантип бизнести баштаса болот, кантип бизнести жүргүзсө болот. Дал ошол жөнүндө сүйлөшүп баштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Сіздер қандайсыңар? Сыңар? Сіздердің ишмердүүлүгүңөр боюнча таанышайын деп келдим эле. Кимиңиздер казайсыңар? Экөөбүз биз ортодо ачканбыз, экөөбүз. Экөөңөр чоо. Ооба, экөөбүз чоо. Ушул кийим тигүүчү цех десекпи, же эмне ателье дейбизби? Канча болду иштеп баштаганыңарга? 4 ай болуп калды уже. 4-ай. Ооба. Уже 4-ай ай ачканыбызга. 4 айда канча кийим тиктиңер? Көп эле кийим тиктик. Бизге основной Москвадан заказдар келди. Ал жакта мигранттар бар. Анан ал жакта Кыргызстандан кийим алайлы деп бизге через WhatsApp аркылуу байланышка чыгышып, Instagramдарыбызды көрүп, анан биз размерлерин алып, стандарт онлайн размерлерин алып, стандарт тигип жөнөткөнбүз. Аларга жагып, дагы заказ берүүчү. Азыр айтсаңыз, бизнести канча акча менен баштадыңар? Биз окууну бүттүк. Окуудан чыгып, рахмат. Дальше эмне кылабыз деп, 5 жыл окудум. Дальше эмне кылабыз деп. Ушул сферада окудуңар? Ооба, ушул сферада. Дизайн, одежда. 5 жыл окуп, анан ойлонуп экенсиң да, эмне иш кылсак? Же турмушка чыгып кетсемби? Жок, анда дагы болбойт да. Сен 5 жыл 30 миңден контракт төлөп окудуң, дальше иш кылышың керек. Анан ошо ойлонуп, бул досум Бишкекте болчу. Анан бул менен сүйлөшүп, иштейли, ошо өзүбүздү өнүктүрөйлү деп, анан сүйлөшүп 50 миң менен баштаганбыз. 50 миң акча менен ушул бизнести? 50 миң акча менен бизнести. Жерде көнөктөрдүн баардыгы ушул силердин колуңардан тигилген көнөктөр ошондо, Ооба, өзүбүз тиккен көнөктөр, булар прокатка берилет. Дизайндарын ким ойлоп табат, өзүңөрбү? Өзүбүз сызып, өзүбүз ойлоп тапкан көнөктөр. Сүрөт тартасыңар өзүңөр? Ооба. Ой, молодец. Бул жакта кыз узатууга азыр тегип жатабыз. Ушул акыркы иш. Толук бүтө элек. 2 көнөк чыгарып атабыз. Жакында бүтүп, уже чыгарып калабыз. Жазгыга, тойлорго башталат, ошолорго чыгарып атабыз да. Кийгенде кандай көрүнөт бул экен, Сонун көрүнөт. Кийгизип көрсөтөлбү? Кийгизип көрсөтөлбү? Мен азыр Ричман мырзалар дүкөнүнө келдим. Мен бул жерден азыр мырзалар үчүн сонун бир кийимдерди айтып берем келип турат.
мырзалардын классикалык формасы болобу, же болбосо пол классика, ошол эле учурда спорттук кийимдердин баарысын ушул жерден тапсаңыздар болот. Азыр мага жардам берет. Ассалому алейкум. Дастан? Санжарке, мага образ керек. Мага эле эмес, ошол эле учурда биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы мырзалар үчүн азыр классикалык, бир пол классикалык мага бир образ таңдап бербейсизби? Албетте. Бардыгы турецкий. Бардыгы Турциядан түз келет. Өзүбүз алып келебиз. Так, плашты алдык. Плашты эмне менен кийсек жакшыраак болот? Кийип көрөйүн анда ушуларды. Кийип көрөбүз. Эке туугандар, жаңы эле башка адам элем, азыр башкача адам болуп калдым. Себеби дегенде өзү негизи айтып коет го, кийим дагы адамды ошончолук өзгөртөт деп. Жогоруда эле Актилек айткандай, бир аз грамотныйраак адамга окшоп калдым. Сиздерге кандай көрүнөт өзү? Маса, азыр дагы сонун бир кийимдер бар, аларды дагы алда көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуп калыңыздар. Урматтуу достор, буюрса жазга кийимдерим дагы даяр. Сиздер да келиңиздер. Ричмонд дүкөнү, Дареги Курманжанка көчөсү 513, Ориентир Шаид төбө же болбосо Султан кафесинин бет маңдайында. Ошолай жана ошондой эле Даско берүүсүнүн бул чыгарылышын Таев костюмдук дүкөнүнөн улантабыз. Келиңиздер, азыр биз сиздерге мырзалардын костюмдарынын бардык түрлөрү боюнча кандай кызыктар бар, ошолор жөнүндө сиздерге айтып беребиз. Абдыжуман бизге даяр турат. Ассалому алейкум. Баштадыкпы? Абдыжуман. Мен билгенден Ош шаарында эң эле алгачкылардан болуп ачылган
костюмистардансыз бар. Прокат кылуу, сатыкта кылуу. Анан өзү канча жыл болуп калды иштеп баштаганыңарга? Анан кийин костюмдар жөнүндө бир аз маалымат бергенсиңер. Негизи иштеп баштаганыбызга 4-жыл быйыл, 2018ден бери иштеп келатабыз. Костюмдар, модель, материалдары бардыгы Турцияныкы. Анан кийин бизде негизи бардыгы өтө сапатка маани беребиз. Биздин магазиндин өзгөчөлүгү тазалык менен сапат. Себеби бизде прокат менен иштегенбиз буга чейин. Азыр бир 4 ай болуп калды, продажада коштук. Прокатта ар бир кийилген сайын биз химчисткага беребиз. Тазалыкты карабасак бизде клиенттерибиз жоготуп алышыбыз мүмкүн да. Андан кийин сапат дегенде бизге продажага дагы, прокатка дагы сапаттуулар керек. Себеби прокатка койсок деле бизге арзан костюм алып келип койсок 1-2 жолу кийилип, анан өзүнүн сапатын жоготуп коюшу мүмкүн. Азыр бул жерде костюмдардан костюмдардан сырткары дагы эмнелер бар? Костюмдан сырткары көйнөк. Костюмга эле басым жасадыңарбы? Жок, башында костюм эле кылып ачканбыз негизи. Андан кийин суроо талапкага жараша рубашка коштук, галстук, ремень, туфли, кол сааттар бар. Тойго керек нерселер бар. Тойго керек нерселер бардыгы бар. Мен бул жерден пальтолор да көрүп калдым окшойт. Ооба, бул жакта. Быйыл пальтолорду да коштук. Пальтолор кайсы жактан бул? Булар деле ошондой материал модельдер турецкий. Качестволору жакшы. Скидка бармаган да кайсы. Сөзсүз. Анан дагы бир нерсе, костюмдардын мисалы ар бир катарда өзүнчө бир башкача стилдеги, башкача бир костюмдар турат да. Негизи канча түрү бар костюмдар? Бул жерде негизи азыр сатуунун өзүндө эле 60 түрү бар. 60 түр? Ооба. Прокатта бир 90 атырабында. 90. Жалпысынан алганда 150 түрдөгү костюм бар бул жерде. Охо. Анан таңдай беркен да? Ооба. Пайдаланып кылайынчы ушул жерде мен. Мага да бир костюм тандап бербейсиңер анда? Специалистсиңер өзүңөр, ушул сферада канча жылдан бери иштеп жүрөсүңөр. Мага туура келе турган бир костюм табайлычы. Табабыз. Кайсы жактан? Ага негизи бой узундарга өз костюм табыш оңой эле болот. Демек, мага оңой эле. Ооба. Кайсын сунуштайсыз? Мындан кийип көргүлө биринчи. Жакшы жарашпы? Жарашкан сон сөз жок. Ушулар эң акыркы модельдер. Жаңы ушулар келди. Азыр дүйнө жүзүндө деле ушул фасон эң акыркы, азыр интернеттен деле карап көрсөңөр болот, салыштырып. Гетсбин стилдери. Ооба. Шляпа менен кийип алсаң, сонун болуп калса керек. Анан программа соңуна келип атат. Азыр негизи азыр биз Ош шаарында турабыз. Ош шаарындагы ушул бир дүкөндү ачып көрсөтүп берип атабыз. Таев дүкөнү бир эле Ошто эмес, башка жактарда да бар деп аткам. Кайсыл жактарда? Азыр Кыргызстан боюнча 7 филиалыбыз бар. 7 областтабы? Жок, 7 област, 4 областта. Бишкекте, Ошто, бул жагы Жалал Абадта өзгөндө, бул жактан айтканда Баткенде, Исфаада, анан Кадамжайда бар. Биринчи Оштон башталган. Мисалы ошол жактык биздин мекендештерибиз кайсыл жактан толук адрестерин алса болот? Instagram бар? Instagram бар. Ар биринде отдельный Instagramдар бар, ар биринин өзүнүн рабочий номерлери бар. Таев костюмс, Жалал Абад, Таев костюмс, Бишкек. Ооба. Эң сонун. Анан жаңы эле сүйлөшүп атканда бир кызыктуу бир маалымат болуп калдым. Костюмду ачканда бул бизнес катары болбой ачылган депчи. Ооба. Ошону биздин телекөрүүчүлөргө да бир кыскача айта кетейин. Негизи бизнесте баягы бирөөнү туура эле ача албай эмес, бир проблеманы чечиш үчүн ачыш керек экен. Ошондо бизнес өнүгөт. Менде дагы өзүмдө костюм болгон эмес, студент алдында ооба. Достордун костюмдарын сурап кийчүмүн да. Анан кийин студенттерге ушундай керек экен деп буну ачкам.
бирок студенттер азыраак кийишет, анча мынча эле андай балдарда, бирок основной клиенттер ошол тойдогу күйөө баланын достору, күйөө балдар. Алар деле бир күнгө ошол бойдон. Бул өтө ыңгайлуу да. Мисалы, сиздин бир досуңуз Россиядан келип атса, бир костюмду 10 000 сомго сатып алып, бир күн кийип кайра кетип калбайт. Ошон үчүн бизден 1,5 000 сом средний ценасы. Келип кийип, бар нерсесин тойдун эртеси күн кайра бизге таштап, кайра барып кийинки тойго дагы жаңы костюм кийет да. Разнообразие кылып, ар түрдүү. Бир той кийип, бир костюм кие бербейчи. Өзү кийимдерди өзү кыздар эле бир тойго бир эле кийим менен барат десе, азыр мырзалар деле ошондой болуп калды. Мен мына костюмду мурунку тойго кийдим эле, бунусуна кийбейм, башка бир прокатка алып болсо да кийем деген немелер. Ооба, балдарда ушул түшүнүк уже 1-2 жылдан бери пайда болуп калды, билесиңби? Даже ошол 2 күн той болот бизде, мисалы, пататой анан ЗАГС. Пататойго да башка, ЗАГСка да башка кийип калышты азыр. Анда мындай болобу? Мен мына костюмду алдым. Буюрса той болуп калса айтыңыздар, ушу костюммен барайын. Сага чоң рахмат. Бизнес өнүгөрсүн. Бизнес дебейин, бул муктаждык өнүгөрсүн. Ар бир адамга муктаждыктар боло берсин дейли. Рахмат силерге да. Биз болсо программаны жыйынтыктайбыз. Таев дүкөнүнө келиңиздер, барыңыздарды күтөбүз. Мындай болгон сонун костюмдар бир гана сиздер үчүн бар.